кызыкчылыктарын коргоо боюнча бир катар иштерди жүргүзүүдө. Эмгекти коргоо бир айлыгынын алкагында кесиптик бирлик билим берүү кызматкерлеринин эмгектик кесиптик социалдык экономикалык укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоонун кепиле семинары кесиптик бирликтин баштапкы уюмунун төрагалары, кесиптик бирликтин активдери, мектеп директорлору катышты. Анда мугалимдердин эмгегин коргоодо айрым жагдайлар айтылды. Маселен, Жалал-Абад шаардык кесиптик бирлиги учурда мектептердеги айрым кызматкерлердин социалдык экономикалык жактан корголуусун көтөрүп чыгууда. Азыркы бизде орчундуу болуп жаткан маселебиз бул кенже кызматкерлерибиз. Мисалга ала турган болсок, пол жууган кызматкерлерибиз бар. Алардын айлык маянылары өтө төмөн. Биз азыркы күндө ошол боюнча токтомдорго өзгөртүү киргизүүгө биз аракеттенип атабыз, Жалал-Абад шаары. Биз Кудай буйруса биздин кенже кызматкерлерибиздин дагы айлык маяналары орточо айлык маяналарга тең келет. Кесиптик бирликтин дарегине келген ар бир кайрылууну кылдаттык менен карап чыгып, айрымдарын жеринде териштирип, олуттуу көңүл буруу менен бирликтин ишин илгерилетип кетүүгө болот. Республика боюнча өтүп жаткан эмгек кербенинин жыйынтыгы да ушул максатты көздөөдө. Эң биринчи ар кандай жанагы ээлеген иштеп аткан кызматтарынан туура эмес бошотуулар. Анан дагы бир олуттуу маселе могу сааттык жүктөмдөрдү бөлүштүрүүдөгү кемчиликтер, эмгек өргүүлөрү, жөлөк пулдарды төлөө маселелерине келгендеги байланыштуу ушундай бизге кайрылуулар көп келип турушат. Жумуш менен катар эле ар кандай өндүрүштүк мертөнүүлөр бул тармакта да көп кездешет. Бул боюнча окуялардан жабыр тарткандардын укугун коргоо маселелери айрым учурда сотко чейин жетет. Жыл мугалимине катышып келе жатып, Токтогул районунда аварияга учураган. Азыр ошол мугалим автокырсыктан өмүрүнөн коштошкондугуна байланыштуу азыр сот териштирип жатат. Соттук териштирүүлөр аягына чыга элек. Бирок ошол мугалимдин үй бүлөсүнө акчалай мамлекет тарабынан компенсация төлөп берүү жагын биз сурап жатабыз. Кесиптик бирлик билим берүү кызматкерлеринин эмгектик, кесиптик, социалдык, экономикалык укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоонун кепили темасын камтыган эмгек кербени аймактарда жүрүүдө. Эске салсак, Жалал-Абад областында кесиптик бирликтин 30.400дөн ашуун мүчөсү бар. Диана Раимжанова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.